Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Биринчи радиодо президент менен ачык сөз уктуруусу. Биз адаттагыдай эле Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбековго эл арасында көбүрөөк берилип жаткан бир нече суроолор менен кайрылалы деп турабыз. Саламатсызбы, Сооронбай Шарипович? Саламатсызбы. Кечээ өлкөдө жалпы улуттук аза күтүү күнү болду. Коронавирус инфекциясы өлкөнүн күн тартибинде негизги сурообойдон калып жатат. Бул илдетке байланыштуу бүгүнкү кырдаалды кандай баалайсыз? Ооба, 30-июнь жалпы улуттук аза күтүү күнү деп жарыяланып, бул илдеттен каза болгон мекендештерибизди эскердик. Аларга арнап Куран окудук. Кайтыш болгон бир бойлорубуздун жакындарына дагы бир ирет терең кайгыруу менен көңүл айтам. Бул илдет ар бир кыргызстандын тынч жашоосуна бүлүк салды. Көптөгөн мекендештерибиз аза кайгысын тартышты. Мен дагы чогуу иштеген, жакшы тааныган замандаштарымды, жакындарымды жоготтум. Баарыбыздын тагдырыбыз бир болуп турат. Эми мына ушул кыйын күндөрдөн да чыгуу, биримдикте Кудайдын колдоосу менен буйруса чыгабыз деп элимди ишендирип кетмекчимин. Бүгүнкү кырдаалда адистер абал тукташа баштады. Ооруканаларга, стационарларга кайрылгандан сан азайды деп мага дагы тынбай маалымат берип жатышат. Бул албетте жакшы шан, бирок мындай шашма баа берүүгө дагы эрте. Эне үчүн дегенде мына өзүңүз да көрүп жатасыздар. Биз да окуп жатабыз, көрүп жатабыз. Дүйнөдөгү абал дагы бир калыпка келе элек. Кээ бир ушул пандемия токтоп калды. Азайды карантин алган өлкөлөр дагы, өнүккөн өлкөлөр дагы бул илдеттин кайрадан башталып атат. Ошондуктан биз дагы деле кырдаалга жоопкерчилик менен мамиле кылып, ар ким өзүн, өз жакынын коргоосу зарыл болуп турат. Ошондуктан биримдик менен бирге бекем тартипти унутпайлы. Негизги көңүл дары-дармек менен камсыздоо, ооруканаларыбызды кышка даярдоо, жаңы ооруканалар куруу, эскилерин жаңы талапкыла өзгөрт дегендей иштерди жүргүзүп жатабыз. Азыр мына ушул иштерди катуу көзөмөлгө алдык. Өкмөт бул багытта иштеп жатат. Кырдаал көзөмөлдө дагы бир рет өзгөчө баса белгилеп кетем. Кырдаалды мамлекеттик органдар, өкмөт гана оңдой албайт. Ар бирибиз жарандык жоопкерчиликти катуу кармасак, бул илдетти буйруса жеңебиз. Бул илдет бардык күч аракетибизди талап кылууда, ошентсе да өз мезгилинен калбай аткарылчу иштер бар. Мисалы, мектеп бүтүрүүчүлөрүнүн жогорку окуу жайларга тапшыруусу. Быйыл жогорку окуу жайларга тапшыруу аралыктан Санарип ыкмасында жүргүзүлдү. Жаңы окуу жылы да аралыктан окутуу аркылуу башталат деп Билим берүү министрлиги кабарлады. Бул ата-энелер тарабынан бир беткей кабыл алынган жок. Нааразы болгондор да бар. Өлкөнү санариптештирүү боюнча саясат бул тармакка кандай таасири берди деген ойдосуз. Министрлик билдиргендей бардыгы ойдогудайбы? Акыркы 2 жылдан бери өлкөнү туташ санариптештирүү саясатын жүргүзүп жатабыз. Муну деле элибизде байкап атса керек. Биздин негизги максатыбыз калкка мамлекеттик кызмат көрсөткөн тармактарды, адам факторун, коррупциялык элементтерин кыскартуу, ал жерде жоюу. Өзгөчө калкыбыздын калың катмарын камтыган билим берүү, саламат сактоо тармактары, салык, бажы тармактары, элге социалдык кызмат көрсөткөн тармак толугу менен санариптештирет. Биз негизги тармактарга өзгөчө көңүл буруу жатабыз. Ушул гана жол менен биз өлкөнүн өнүгүшүнө тез таасир тийгизген коррупцияны кыскарта алабыз, азайта алабыз буйруса. Эл ашыкча кереги жок түштөн арылтып, ыңгайлыктарды түзө алабыз. Муну биз эле тапкан жокпуз. Бул дүйнөлүк практика. Биздин өлкө албетте абдан кеч баштадык. Бирок акыркы 2 жылда жарандарыбызга сезилерлик жылыштар жасай алдык. Мындан ары да бул саясат жеке көзөмөлүндө болот. Бул менин президенттик ишимдеги эң негизги багыттардын бири болуп саналат. Ал эми билим берүү тармагын санариптештирүү алсак, мына ушул коронавирус пандемиясы бул процессти тездетти. Муктаждык жаралып, окутуу процесси толугу менен аралыктан окутууга мына өткөнгө шарт болду. Буга өтүп десем туура эле болот. Албетте мугалимдерибиз өз ишин милдетин аткарышты. Буга кошумча ата-энелер да бул процесске катышууга мажбур болушту. Баарыбыз тең көнүп калганбыз да. Балдарды окутуу, тарбиялоодо негизги милдетти, жоопкерчиликти мугалимдерге мына жүктөп келгенбиз. Onu bağıştık ele biliriz de.
Мына ошондон улам албетте ата-энелерибиз айрымдары нааразы болушу мүмкүн. Баланы окуудан тышкары башка үй тиричилиги бар, жумушта иштеш керек дегендей маселелер көп. Ошондуктан кээ бир нааразылыктар болууда. Кече жакында Билим берүү министринин жаңы окуу жылына даярдык боюнча маалымат алдым. Алгачкы чейректи аралыктан окутуу менен баштап, андан кийин кырдаалга карайбыз деген камылгасын мына азыр көрүүдө. Бирок мына биринчи класска келчү балдарыбызды мектепке окутуу маселесин кароону министрге да, премьер-министрге да айттым. Аларды аралыктан окутуу мугалимге да, ата-энеге да түйшүк алып келет деген ойдомун. Ошондуктан азыр бул маселени тиешелүү жогоруда айткандай органдар карап жатышат. Жалпысын айтканда билим берүү тармагын санариптештик уланат. Буга биз жана айтып кеттим, бул тармакка да жүргүзүп көңүл бурабыз. Быйыл мына мектеп бүтүрүүчүлөрү аралыктан жогорку окуу жайларга тапшырышты. Менимче ата-энелерге балдарыбызга ыңгайлуу шарт түзүлдү, ыңгайлуу да болду. Эмне үчүн дегенде мурдагыдай алыскы айылдардан бир ай мурда Бишкекке келип ата-эне түйшүк тарткан жок. Балдар ошол жашаган райондордон эле тандаган кесиби боюнча аралыктан тапшырып, бир топ ашча чыгымдардан кутулушту. Адам факторунун киргизүүсү жоюлду. Бул биз үчүн өтө чоң жетишкендик болду. Саламат сактоо тармагындагы санариптештикти күчөтөбүз. Көп пландар бар. Болгон азыр пандемия шартында бир аз мурдагыдай темте болбой, жайыраак иштер, жумуштар ишке ашып атат. Буюрса элибизди түздөн түз кайрылып, мамлекет кызмат көрсөткөн тармакты баарын санариптештиребиз. Бала төрөлгөн алчу документтер, мүлк сатып алганда каттаган системаны жана башка айтор күнүмдүк тиричиликте көп түйшүк алып келген, элибизге алып келген нерселердин баардыгын тең мына адамдын киргизүүсүн жоюу боюнча мына санариптештер менен буюрса жоебуз деген ниетибиз бар. Буга дагы мына жогоруда айткандай катуу көңүл бурулат. Мүлк үстүнөн пайдалануу дагы бир жагдайды айта кетейин. Ушул санариптештикке байланыштуу мамлекеттик жана муниципалдык кызматка кадр тандоо системасында туташ санариптештик. Жыл башында өкмөткө мамлекеттик кадр кызматына бир канча багыттар боюнча милдеттер коюлду. Бул иштин өтөшүнө чыгыш боюнча мен тапшырма бергенмин. Мына ошол тапшырманын үстүнөн буюрса мына чыктык. 1 августтан тартып жаңы конкурстук система ишке кирет, иштей баштайт. Ошол тестирлөөдөн ким биринчи орунду алса, кызмат кошо талапкер гана сунушталат. Негизги максат тааныш бештикти жоюу. Кадрлар барынча четте бизге чейин эле айтып келишкен, айрым мыкты кадрларыбыз мамлекеттик кызматка кире албай калып кеткен, жашоон эмес, аны көпчүлүгү билет, элдерде айтылып жүрөт. Ошондуктан биздин эң негизги маселе кыскартып айтканда, ошо кадр тандоодо мамлекеттик кадр кызматы бошогон мамлекеттик муниципалдык кызмат бошогон орундарга биздин жарандарыбызга ачык айкындыкты, калыстыкты түзүп берүү. Кадр тандоо маселесине ошо биздин жарандардын ишеничин толук алып келүү, ошону менен биздин мамлекеттик жана муниципалдык кызматтагы орундарга даяр, кесипкөй, тажрыйбалуу, билимдүү балдарды тартуу. Мына буюрса бул маселе боюнча да бул реформаны дагы ишке ашырганга мына тиешелүү чечимдер кабылданып, бул максатка жетти десек мен жаңылышпайм. Урматтуу президент, сиз буга чейин бир нече ирет айткансыз, мурда башталган социалдык экономикалык тармактардагы долбоорлор пандемия шартында кыйынчылыктарга карабай улантылат деп. Өлкө экономикасы чоң жоготууга учурады, республикалык бюджетте тартыштык жаралды. Мына ушундай кырдаалда өлкө экономикасын өргө тартып кете турган күч бул ишкерлер, чакан жана орто бизнес деп айтып жүрөбүз. Мамлекет тарабынан ушул секторго жетишерлик көңүл бурулуп жатабы? Азыр мына түзүлгөн оор кырдаал шартында ишкерликти колдоо багытында бир топ иш аракеттер жасалды. Ишкерлерди фискалдык, каржылык жактан колдоо боюнча мен деталдаштырып айтпай эле коеюн, токтолуп эле коеюн. Бул боюнча өкмөт, тийиштүү министрликтер маалымат берип, иш алып барып жатышат. Маалыматты да мына такай берип жатышат. Мен баса белгилеп айтып кетчү жагдай,
бул ишкердик субъекттерди каржылоо программасы бекитилди. Программанын биринчи башында башталганда жалпы каржылоо фонду бул 14 миллиард сомдон кем эмес өлчөмдө пландалууда. Бул быйылкы жылга кабыл алган пландар бул баштап кетип, 2020 жылы бул сумманы 40 миллиард сомго чейин көбөйтөбүз. Бул боюнча да тиешелүү финансылык каржы институттары менен иштеп жатабыз. Ошол жактан дагы каражаттар тартабыз. Анан программа алкагында коммерциялык банктарга финанс министрлик тарабынан башында эле 2,2 миллиард сом бөлүндү. Бул каражаттардын көбү сурап атпай кайда кетет деп. Бул программа алкагында биринчи жеңил жайы, туризм, фармацевтика өнөр жайы, жүк ташуулар, өндүрүштүк жана кайра иштетүү ишканаларына өзгөчө басым жасайбыз. Ушул каражаттарды айрыкча биз жумуш ордун түзүп, айрыкча экспортко чыгып аткан ишкерлерди, ишканаларды жана импорттун ордун толтуруп аткан ишкерлерге бул каражаттарды жумшайбыз. Бул боюнча дагы иш токтобойт. Бул да көзөмөлүндө мен дагы азыр өкмөткө жардам берип, ошо финанс булактарын сырттан издеш боюнча иштерди мен да жүргүзүп атам. Буюрса ушул койгон ошол биздин ишкерлерди колдоого топтой турган фондго ошол койгон максатыбызга каражат топтоп, ошол койгон максатыбызга жетебиз буюрса. Сиз айтып жаткан мамлекет тарабынан берилчү ушул каражат ишкерлер чөйрөсүнө даректүү жетеби? Анткени бизнес чөйрөсүндө ишенбөөчүлүк да бар, чиновниктик бюрократия, тааныш билиштик бул жерде да терс таасирин тийгизип кетпейби? Алардын мындай кооптонгону бир жагы туура, бул бюрократия, анан баягы тааныштык билиштик да буга тоскоолдук болуп келген. Буга бир мисал айтып кетейин. Мына 2019 жылы 2 миллиард сом биринчи жолу мамлекеттик республикалык бюджеттен каражат бөлүнгөн, айрыкча экспортко чыгып аткан кайра иштетүүнү жайын колдоо боюнча. Мына ушул маселеде бюрократташып 534 миллион сом берилип калган, берилбей калды да. Мына ошондон улам чыгып аткан бул маселе. Мен да ушул маселени айттым. Айрыкча вице-премьер-министр Асарандиевке тапшырма бердим. Ошондой болбош керек, банктар аркылуу көзөмөлдөш керек. И ошол тиешелүү жумуш ордун түзүп аткан, жакшы иштеп аткан, экспортко чыгып аткан, импортту толтуруп аткан бир ишкерлерге, ишканаларга тездик менен каражат жетиш керек деп. Муну да мен көзөмөлдөп атам буюрса, буну иш башталды. Мына 7 айдын жыйынтыгы боюнча дагы бул маселеге кайрылып келебиз дагы. Өлкөбүздөгү кышка даярдык боюнча өкмөт азыр уюштуруу иштерин жүргүзүп жатат. Электр ишканалар тармагы оңдоо иштери менен алектенүүдө, бирок токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмүнүн азайышы көпчүлүктү кооптондурууда. Кышта электр жарыгысыз калбай тургандыгыбызга кандай кепилдик бар? Бул маселе бир бизде эмес. Бул азыр Борбордук Азияда суу тарыштыгы болуп атат. Эми тоодо былтыр кар орто эле болду, Ошол аба ырайы жакшы болсо, ушу күн ысып, ошо тоолорго жетсе, Токтогулга келе турган суу бир 17 миллиарддын тегереги болот деген болжол менен иштегенбиз. Бирок тилекке каршы ойлогон ойду кыстаган турмуш чегет дегендей, мына көрүп атасыз, жайындашы жамыр жаап, мына тоого кээде кар жаап, ошо биздин мүңгүлөр, ошо карлар мына эрибей, мына Токтогулга дагы, анан биздин бүт республикада суу сактагычтарга дагы, мына эл аралык маанидеги суу сактагычтар бар. Мына Киров, Орто Токой, Папаан дегендерде да мына суу азыраак келип калды да. Айрыкча суу июнь менен июль айы келет. Былтырга караганда 2 миллиард 400 миллион азыр жетишпей атат. Бирок мен да үмүтүм абдан жакшы. Август айында да, сентябрь айында да күн ысык болуп, бир тоого жетсе, ошо суу келсе деп. Анан мына кечээки бир 2 күндөн бери кичине көбөйө баштады. Мына тоо жакта ысып. Анан мен баардык Кудайдан жакшы үмүт менен, жакшы тилек менен тилеп туралы. Бирок элибиз светсиз калбайт, электр калбайт. Буюрса жетпеген, эгерде ушундай эле кыйналсак, анда сырттан да алып келгенге аракеттер болот. Ал боюнча да
эсеп учуу жүргүзүп атабыз. Азыр мына август айында күтөлү, кандай июль аягы августтан башталат, ошого карабынан тиешелүү мамлекеттик органдар кыймылдайт. Ага чейин дагы азыр өзүбүздүн мүмкүнчүлүк бар. Эгерде күн жылып ысып кетсе, мөңгү каалар бар, алар келип калса, анда сырттан электрин сатып алганга мындай шарт түзүлбөйт. Өзүбүздүн күчүбүз менен чыгабыз. Урматтуу президент, өлкөдөгү айрым укук коргоочулар жакында эле кайтыш болгон Азимжан Аскаров боюнча билдирүүлөрдү жасашты. Бул маселеге ар кыл өңүттүү мамиле кылгандар да бар. Бул иш мына 2010 жылдан тартып эле Кыргызстан элин, дүйнө коомчулугун көңүлүн буруп келди. Соттун ар кандай инстанцияларына эки тарап тең кайрылып жатты. Эл аралык норма дагы сакталды. Кыргызстанда мыйзам үстөмдүк кылыш керек. Ал эми сот чечимдери комментарий кылганым туура эмес болуп калат. Азыркы пандемия шартында тилекке каршы көптөгөн жарандар каза болушту. Ушул айт күндөрү жакындарын жоготкон жарандарыбызга ким болбосун дагы бир жолу баарына көңүл айтам, терең кайгыруу менен. Жараткан Кудай жерибизге тынчтык, элибизге жакшылыктарды берсин деп тилейм. Ушул апаатты дүйнө эли менен биrdikte жеңели, ар бирөөгө жакшылыктарды, ийгиликтерди каалайм. Сооронбай Шарипович, убактыңызды бөлүп, өлкөдөгү азыркы кырдаал боюнча суроолорго жооп бергендигиңиз үчүн биз сизге ыраазычылык билдиребиз. Рахмат, сизге дагы жакшылык, ийгиликтерди каалайм. Чоң рахмат. Урматтуу замандаштар, сиздер президент менен ачык сөз уктуруусунан Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков менен болгон маекти уктуңуздар. Саламатта калыңыздар.